17 жаштагы Айсылуу Мукашеванын өлүмүнө шектүү буга чейин 4 кыз зордуктап өлтүргөн. Тергөөнүн жүрүшүндө зордуктап өлтүрүү боюнча 7 окуясы белгилүү болду. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайыр Орунбеков социалдык тармактагы баракчасында жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Айсылуу Мукашеванын өлүмүнө шектүү буга чейин бир катар оор кылмыштарга аралашканы аныкталды. Шектүү жалпы 7 кызга каршы кылмыш жасаганын моюндаган. Алардын ичинен 4-өө зордукталып өлтүрүлгөн, 2-өө аман калган. Дагы бир кызды талак алып барып зордуктап, бирок өлтүрбөй таштап кеткенин айткан. Мурунку жылдары ал такси кызматын көрсөтүп жүргөндө бир кызды бычак менен коркутуп зордуктоого аракет кылып, кийин кармалган. Алгач сот аны адам өлтүрүүгө аракет кылды деген берене менен 12 жылга эркинен ажыраткан. Бирок кийин Бишкек шаардык соту жазасын жеңилдетип, тоноочулук беренесине өзгөрткөн. Натыйжада ал эркиндикке чыгып кеткен. Аман калган кыздардын бири азыр үй бүлөлүү. Анын унаасын жана сүрөтүн жаңылыктан көрүп, ошол эле адам экенин тааныган. Учурда шектүүнүн башка кылмыштарга да тиешеси бар экени иликтенүүдө.